көтөрбөй койгонго туура эмес болуп калат экен. Себеби деген менин атыма көптөгөн мугалимдер, анын ичинде ата энелер дагы бар да, мында көп кайрылуу менен кайрылып атышат. Мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой 2022 жылдан баштап биздин балдарыбыз, студенттерибиз окуу жылын 15 сентябрдан баштап 8 июнга чейин деп кылып койбодукпу. Ошондон улам ушундай көйгөй жаралып атат да, мынакей көптөгөн ата энелер, мугалимдер айтып атат. Өзүбүзгө белгилүү болгондой мынакей биздин мектептерде, класстарыбызда 40-тан 50-гө чокул окуучулар окуйт да. Анан азыркы мынакей июнь айынан баштап негизи күн ысыганда эле бул өтө чоң көйгөй болуп атат да, анткени деген балдар чарчап атышат, эч кандай бир маалыматты сиңдире алышпайт. Анан ошондон улам сиздерге мындай кайрылыш түрүндө кайрылып атам да. Ушул маселени кайрадан мынакей 1 сентябрдан 25 майга чейин алып келе алабызбы? Жок, алып келе албайбыз десек, анда деген бир кандай бир иш-чаралар жүргүзүш керекпи деп ойлойм да. Биздин класстарга, ошо мектептерге кондиционерлерди коюп, бир шарт түзбөсөк, биздин окуучу балдарыбызга өтө кыйын болуп атат азыр күн ысыкта класс мектепте окуп сабак алуу. Айда Сәтбек мына бул боюнча туура айтасыз, билим берүү жана илим министрлигинин дарегине дагы көптөгөн кайрылуулар келип атат ата энелерден, анан окуу мекемелеринен. Анын ичинде спецификасы бар дагы окуу жайлары бар. Ал сунуштар келип аткан сунуштар, кайрылуулар, даттануулар боюнча министрдин кабары бар. Биз азыр бул боюнча министр аппаратка тапшырма берген. Артыкчылыктарын анан кийин сиз айтып аткан тобокелчиликтер, анан коркунучтар жөнүндө биз эгерде июнга жылдыра турган болсок, эмнелерди коюп беришибиз керек. Мисалы, Бишкек шаарында өткөндө дагы белгилеп айттыңыздар, 50-60ка чейин бала олтурат деп. Биз андан кийин сөзсүз түрдө өзүбүздүн чечимибизди жарыялайлы. Азыр так кесе айтуудан карманып турам. Рахмат, Руслан Базбекович. Это очень радует, что вы вот реагируете своевременно. Да, спасибо большое.